сиздердин фонд ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын башын бириктирип ар кандай иш чараларды алып жүрөсүздөр. Эртеңки майрамга кандай даярдык? Буюрса даярдыгыбыз жакшы, жылына өткөзүп келебиз. Анткени тагдырлаш болгон бир туугандарыбыз бар, балдар бар. Кичине болсо да майрамдык маанай, бир күндүк болсо да көңүлдү көтөрүп, жакшы даярдыгыбыз бар. Сонун. Жалпы эле ушул фонд жөнүндө айтсаңыз, канча катышуучу бар, анан канча жаштан канча жашка чейин кабыл аласыздар? Фонд жөнүндө айта кетсем, биздин Жаркын келечек фонду түзүлгөнүнө мына 3 жылдан ашты. Буюрса 4 жылга кетип баратат. Эң башында эле ушу Мадина кызыбыз, Азиз Батыркулов болуп мага сунушташкан. Эжеке биз 18 жаштан жогорку балдар коомчулукка аралаша албай калып калатабыз. Ошо биргеликте иш алып барсак, бизде өнөрлүү балдар бар дегенден ошо биригип ушул Жаркын келечек фонду түзүлүп калды. Ошо 3 жылдан ашык ишмердүүлүк болуп атат. Башында коомчулукка аралаша албаган, үйдө отурган балдар болсо бүгүнкү күндө ойлорду түз айтып, жакшы идеяларды айтып, ошо өсүү жолунда баратабыз. Жылына ярмаркаларга чыгып турабыз, ошо майрамдык кайсы кечелер болсо. Андан тышкары фестивалдарга чыгып калдык. Ал жактан чоң деңгээлде иш алып барып атабыз да. Жакшы. Анан 35тен ашык бала бар бүгүнкү күндө бизде. Сонун. Ушул сиздердин фонддо бардыгыбызга маалым болгондой жөн балдар тарбияланбайт, албетте бул мындай өзүнүн кызыгуусу бар, фантазиясы бар, мындай өзгөчө балдар тарбияланат да. Алардынга бери дагы бүгүн бизде студияда конокто экен. Келиңиз эми сиз менен дагы жакындан таанышалы. Өзүңүздүн баягы колуңуздан жазылган эмгектерден ала келген экенсиздер. Мадина, өзүң? Мен Руслан кызы Мадина, Арал айылынан келдим. Өзүм кичине кезимден бери 5-классыман бери искусствого көп кызыгам. Андан мурун өзүм школдон сүрөттөрдү тартчым, республикага, мелдештерге барып жүрдүм, сыйлыктарды алып келдим ал жактан да. Анан үйдө отурбай өзүм кол өнөрчүлүгүмдү өстүрөйүн деп, булар бисерлерди, сепчикаларды, игрушкаларды, лентадан гүлдөрдү жасап баштадым. Корзиналарды токуйм үйдөн, аларды азыркы учурда көбүн кыздар көптөр алып атат. Алар сатыкка коюп атам, буюрса өзүмдүн үйдө отуруп ооруп калганыма карабай, өзүмдүн искусствомду өздөштүрөйүн деп атам азыркы учурда. Эң сонун кесиптешимен Мадинанын ушул эмгегине аябай бир басым жасап көрсөткүм келди көрүүчүлөргө дагы. Мынакей бул жерде карасаңыздар, кенен мындай бисер менен жасалган экен, боз үй, тоолор, жашыл чөптөр бардыгы. Бул канча деген эмгек, канча деген көздүн майын алган эмгек, Кыргыздын Нукура колорити. Ооба, эң сонун Мадина азамат. Буну пано деп коет. Карап отурсак, ушунун ичинде канча деген картинанын ичинде кыргыздын жашоосу алынган, тоолор, боз үй дегендей. Сонун. Дагы кандай балдардын баягы өнөрлөрүн арттырып, аларга кол кабыш көрсөтүп, мындай дем күч берип келесиздер? Бизде мастер-класстар өтүп турат. Бизде ошо войлок боюнча иштеген Нурия Исакова деген эжекебиз бар. Кундуз деген кызыбыз бар. Ошол жүндөн эң алгачкы шууруларды жасаганды үйрөндүк. Акырындык менен ошо өнүгүү жолунда жүрүп атабыз. Бизде ырдаган, бийлеген өнөрлүү балдарыбыз бар. Жакшынакай курчактарды токуган, букеттерди чогулткан кыздарыбыз бар да. Анан жакында биз степ-ап долбоорунан оборудование утуп алганбыз, швейный машинкаларды. Жакын арада ошо ишке кирет. Дагы ойлойм, заказ алып иштеп, андан тышкары жумуш орду менен камсыздайбыз да. Кесиптеш, бул Жаркын келечек талаасы коомдук фонду бир эле ушул жарандардын өздөрүнүн эмес, алардын апаларын да башын бириктирип келет. Мына бизге конокко келген Айсел эже, Айсел айнын дагы өзгөчө балаңыз бар. Анан ушул фонд апаларга кандай пайдасын тийгизет? Башыңыздар бириккенде бугуңуздар чыгып сүйлөшүп каласыздарбы? Кандай болот? Саламатсыздарбы? Мен ушу 3-4 жылдан бери үйдө эле отуруп калгам. Анан кийин бул фондко кошулганыма ошо 4 жыл болуп калды. Мен дагы өзүм фондко кошулгандайын, мындай үйдө отурган менен кошулганын ортосунда эмеси бар экен да, айырмасы бар да. Мен биякта апаларга кошулуп, баарыбыз эле тагдырлаш апалар, бири бирибизди түшүнөбүз.
баягы жардамыбызды аягыбыз келбей эле ушундай эме болуп кетебиз да. Аракет кылып эле өзүбүздөн өзүбүз эле ошону уюштурганга чуркап эле ошо балдарыбызга депчи ошондой иш аракеттерди кылабыз. Мына эми буюрса эртең 3 декабрга карата даярдабыз жакшы. Ошо даярданып анан эжелерге, биздин эжеге да жардам берип, чуркап эле жүрүп, ушу балдар үчүн деп эле, ошолор үчүн деп эле жашап атабыз да. Сону эми баягы сиздин да жашооңузда өзгөрүү болду, ошондой эле сиздин ошол фондко келген уулуңуз дейбизби? Анда кандай өзгөрүүлөрдү байкадыңыз? Бул фондко келе электе, анан бул фондко келгенине 4 жыл болуптур. Ошол аралыкты алып караганда. Менин балам 14-тө, анан кийин көбүнчө ал 40 летте да окуйт. Акта өзүнө окшогон балдар менен аралаша алат да, булар өздөрүнө досторду табат. Анан бул фонддон деле аралашып, өздөрүнө ылайыктуу балдар менен сүйлөшүп, кичине көңүлдөрү көтөрүлүп, маанайлары жакшы эле. Анткени соо бала менен майып баланын айырмасы бар экен. Экөө бирге мындай мамиле түзө албайт да. Анан майып балдар менен балдар өзүнчө мамилелери жакшы болот экен, мындай өздөрүн түшүнөт окшойт да. Ачык. Ачык эле. Эртеңки иш чараңыздар кандай таризде өтөт? Же балким бир кайсы бир эс алуу жайына барасыздарбы, же бир ярмарка уюштурасыздарбы, кандай кыласыздар? Жылына деп баягы сөзүнүн башында айтып өттүңүз, анан быйылкы жылкысында эмне өзгөчөлүктөр болот дейличи? Быйылкы жыл өзгөчөлүк эми балдардын саны көбөйдү. Буюрса Мурас кафесин уюштуруп атабыз. Былтыркыга караганда биз өз ич-чара эле ата-энелер менен биргеликте өткөрсөк, быйылкы жылы чоңураак деңгээл блогер чакырдык. Ал өзүнчө ишин алып барат. Өзүбүздө ата-эне бар, өзү педагог. Ал болсо сценарийди башынан аягына чейин түзүп, ошо оюн зоок уюштурат. Анткени биздин балдар башында келгенде коомчулукка аралашканды эле үйрөнгөнбүз. Ошодон өтө албай атканбыз. Ошо бир жылдан бери байкасам, балдар аралашып, кеңири өзүн алып жүргөндү үйрөнүптүр. Идеяларды айтат, биздер да айта элек, бул сценкаларды аткарат элек деп, ошол эртеңки мероприятияда буюрса ошолорду аткарышат. Кимиси ырдайт, ошо баардык тартип менен каралган. Балдарга жакшынакай приз белектерибиз бар. Даярдыгы жакшы ошол. Сиздердин коомдук уюмга канча жашка чейин мүчө боло алат? Анан сиздерге кандайдыр бир окутуулар балдар үчүн келип турабы? Тилекке каршы бизде имарат жайыбыз жок болгонуна байланыштуу биз ошол жактан кичине аксап атабыз да. Эгер бизде имарат жай болсо, биз ошол толук кандуу ошол класстарды ачмакпыз, логопед класс, дефектолог, кайсы балага кайсыл неме зарыл болсочу. Бүгүнкү күндө алар ата-энелери менен барып ошол занятияларга барып келет. Биз болгону башын бириктирип, кичинекей офисибиз бар, ошол жакта жок дегенде чогулуп турабыз. Бул маселе боюнча тийиштүү тараптарга кайрылып көрдүңүздөр буга чейин? 4 жылдан ашып кетти. Мен де 2018-жылдан бери бул иштемин. Кайрылып келгем, бирок мэриядан да башка жактан да эч кандай жер тилкеси бөлүп берилген жок да. Биз жеринен хотя бы салып алат элек. Же арендага жакшы помещение чыга элек. Ошондой көйгөйүбүз бар. Сиз аренда деп калдыңыз. Сиздерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болсо, ушул ижара акысын кантип бересиздер? Өзүңүздөрдө кандайдыр бир каржылык жактан колдоо барбы? Каржылык бар, жок эмес. Мисалы үчүн Кыргызстан боюнча кайрымдуу инсандар көп. Ушундай иш-чараларыбызга кол кагыш кылып, жардам берип келет. Анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биздин Талас өкүлчүлүккө, мэриясына да ыраазычылык билдирем. Анткени ар дайым биздин фестивалдарды, жана көргөзмө ярмаркаларды колдоп келет. Ошол себептен биздин фонд токтобой бүгүнкү күндө иштеп келатабыз. Ярмарка демекчи, ар бир жыл сайын ушул жаз айында ушул аянтта өтөт эмеспи? Анан ошол жакта сиздердин окуучуларыңыздардан, жеке сиздерден жасалган эмгектерди баардыгыбыз күбө болуп келебиз. Анан элдердин кызыгуусу кандай болуп атат жылдан жылга? Ушул өнөрлүү балдардын эмгектерин биз да алсак экен деген жарандарыбыз көбөйүп атабы деген ой келип атат да. Жаркын келечекте мен ойлойм бүгүнкү күндө көп эле таанып калды. Ар бир көргөзмөгө чыкканда ошо кубануу менен балдарды кубантып алышат. Биз ошо былтыр Мадина Бишкекке барып келгенбиз, жакшы чоң көргөзмөгө. Ал жактан тилекке каршы колубуздан чыккан өнөрчүлүгүбүз азыраак болуп калды. Эч нерсе калбай келгенде көп өтүп келген. Ошо биз чоңураак деңгээлге да өтүшүбүз керек экен деп калдым да. Жакшы.
Эң сонун анан Айсель айым ушул баланын өзгөчөлүгүн кабыл ала албай жүргөн апалар көп да азыркы учурдачы. Анан андай апаларга сиз тараптан кандай кеңеш берет элеңиз? Балким бул уюмга келип кошулушун каалайт белеңиз? Ооба, биздин Жаркын келечек фондуна кошулууну каалайм. Ар бир ата энеге ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кээ бирлер бар, кандай эме көтөрмөлөгөн ата энелер бар да, жакшы карабагандары бар. Анан ушу балага деле жакшы мамиле жасаса, ошолорду көңүлүн караса, анан ошондо бала кичине өзүнө жакшы мындай сезимдер ойгонуп кичине көңүлдүү жүрөт да, анан урушуп тилдей бергенде да болбой калат. Ошо ар бир ата энеге каалайт элем, ушундай балдары бар ата энелерге деле балдардын жүрөгүн оорутпай, коомчулукка алып чыгып, аралаштырып, ошолорду каалайт элем ушу. Анткени өзүбүз деле ошо балдарыбызды ошондой кылып атырык да, аракет мененчи коомчулукка алып чыгып, мына азыр бизде фонддогу балдар маанайлары жарык, күлүп жайнап турушат, ырдагылары келишет, бийлегилери келишет, анткени үйдө отурат. Аларды деле түшүнсө болот да негизи. Ошол эле кезекте ата энелер сиздер дагы ушул фонд менен бирге чаран колго баш кылып, айрым учурда жеңилин жерден оорун колдон көтөрүп келе жатасыздар. Анан дагы кандай ойлойсуздар, мисалы ата эне катары ушул фондко да кандай бир жеке ата эне тараптан колдоолор болуш керек, балким жетишпеген кем карчылык жактарын буга чейин байкап жүргөндүрсүздөр? Жок нерселерге жардам берели деп эле аракет кылып атабыз. Жалпы ата энелер аракет кылышса чогулуп деп ойлойм да. Анан андай бири макул болсо, бири макул болбой калат экен. Жашоо турмушунда ар кандай болупчу. Анан ошо шарттарына караша келиңиз. Бул жакта мындай да, биз 4 жылдан бери жаңыдан аралашып келатканда мен байкаганда көп мындай эмоцияга алдырып, үйдөн чыкпаганда балдарын алып чыккан оор болчу да. Коомчулук баягы ушу майып баланы көргөндө кандай кабыл алат деп чыгарбай келчү. Азыр болсо Кудайга шүгүр уялбай калды, наоборот талпынып калды да. Булар чыкканы жакшы турбайбы, өзүнө окшогон тагдырлаш балдар менен аралашса, булар баягы уялбайт да, чөйрө өздөрүнүн чөйрөсү бар. Бүгүнкү күндө бизге айтпай уже кыздарыбыз өздөрүнчө сүйлөшүп, кээде киного барып келишет, кул походторго чыгышат. Балдар бири-бири менен баарлашып калды, ошо аралашканы жакшы болуп калды. Анан ата энелерден сиздин сурооңузга жооп берсем, баягы мурунку башынан алгачкы кошулгандар алар түшүнүп калды. Фонддо кандай иш алып барып атат, кандай кыйынчылыктар бар, өздөрү эле уже айтып турат да, биз ошол жагынан жардам берели. Мисалы үчүн кичинекей помещениябыз болсо деле арендада, ага да өздөрүнүн акчаларын чогултуп келет. Мына ошо Аселге мен ыраазычылык билдирип кетем. Ата эне катары менин оң колумда кайсы жерде болбосун ошол акчаларды өзү чогултуп мага өткүзүп турат. Эмне иш чара өтпөсүн, ошо ар дайым колдоп, ошо бала үчүн ошол керек экенин жакшы билет да. Мадинанын апасы дагы 4-5 ата энебиз бар. Анан бүгүнкү күндө ойлойм эми аралаша берсе, акырындык менен баардыгы эле түшүнөт. Ушул борбор керек экен, балдар үчүн экен, келечеги бар экен деп акырындык менен ошо имарат жайга өтүп алсак, анан ойлойм чоң иштерди алып барабыз деп. Айым сиздердин мен балдардын баягы эмгектерин, балдардын өздөрүнүн элге аралашкандарын көрүп, мен таптакыр өзүмдүн жеке оюмда мүмкүнчүлүгү чектелген деп атагым келбейт. Эмнеге дегенде, мүмкүнчүлүгү чектелген адамды мен бир төшөктө жатып, кандайдыр бир адамдын муктаж болгон адамды гана элестете алам да. Ал эми сиздердин балдарыңыздардын колунан мынандай кооз буюмдар чыгып атат, балдарыңыздар ушул тикмечиликти үйрөнүшүп атат, өздөрүнүн баягы коом менен аралашканы, биз менен аралашып калышат. Анан бул ден соолугунан эле бир өзгөчөлүк болбосо, мүмкүнчүлүгү чектелген деп менин жеке оюмда бир атагым келбейт да. Тескерисинче артыкчылык Ооба, биз кыла албаган нерсени сиздердин балдарыңыздар да кылып жүрөт да. Фестивалда өзүм айтып жүрөм, биздин балдардын мүмкүнчүлүгү чексиз деп. Булар ушундай сезимтал болот. Коляскада отурса да, башка мүмкүнчүлүгү, денесинин мүмкүнчүлүгү чектелүү болсо да, ойлогон ойлору жогору, жасаган кол эмгектери өзгөчө да. Ушуну мындайча айтканда 12 мүчөсү аман эсен турган бала деле же ата эне деле ушуну көбү түшүнө бербейт да. Аябай сыймыктанам мен балдарым менен, баардыгы өнөрлүү. Буюрса жалпы кыргыз эли сыймыктанат деген үмүттөбүз. Анан ошо келечекте кандай максаттарыңыздар бар? Балким келе жаткан жылы дагы жалпы республикалык ушундай баягы өтүп жаткан жарманкеге катышууга дагы өзгөчө бир даярдыктарды балким көрөсүздөр алдыда.
Келечекте чоң максаттарыбыз бар. Эми аны баардыгыбыз биргеликте мындай кол учун сунбасак, бир кишинин колунан келе бербейт экен. Колдоо болсо, жанагы имарат жай болсо, ошол жерден биз биринчи баардык мастер-класстарды өтүп, сабактарды өтүп, ушундай кол өнөрчүлүктү көбүрөөк чыгарсак деген максаттабыз да. Баягы Бишкекке чыгабызбы, республиканский деңгээлге чыгабызбы, бизге ушундай продукциябыз көбүрөөк керек экен да. Анан максаттарыбыз ошо фестивалды баштаганбыз, жылына өткүзүп келебиз. Именно ошо Жаркын келечек өзү өткүзөт. Буга чейин бизде ДМЧ ЛОВЗ фонду бар эле. Алтынбек Кабаевдин башталыгы менен республика боюнча баштаганбыз. Ошону биз улантып келип атабыз. Башка областтарда өтпөсө да, биз Талас областында өтөт. Ошол деңгээлди биз республиканский деңгээлге чыгарыбыз келет. Дагы чет жактарга да чыккыбыз келет. Ар бир ошо мүмкүнчүлүгү чектелген бала үйдө отурбастан аралашканын каалайбыз да. Коомчулукка өзүнүн жок дегенде кичинекей өнөрчүлүгүн алып чыгып, талантты ачылса дейбиз. Коомдо орду болсо экен дейбиз. Сиздер башка областтарда ушундай коомдук фонддор менен байланыштырасыздарбы? Алардын бизден өзгөчөлүгү же болбосо кандай экен? Тажрыйба алмашуу деп эле. 7 область боюнча координаторлор бар. Мен Талас областы боюнча да координатормун. Өзгөчөлүктөрү бар, ал жакта колдоо көп. Алар, например, бизге караганда коомчулукка чыккандан уялбайт. Ал жакта колдойт аябай. Биздики эми акырындан келатабыз ошол жолгочу. Жакшы. Сонун. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Дагы да алдыда ушундай оор түшүктүү кадамыңыздар талбай улана беришине тилектешпиз. Алдыда бир гана ийгиликтер сиздерди коштосун. Ооба, сиздерде бул жактагы сиздерге эркин микрофон. Эгерде эртеңки күнү сиздерде ярмарка болуп, башка жарандарда катышса боло турган болсо, анда жалпы элге кайрылып чакырып кетсеңиздер болот. Келиңиздер. Эртеңки 3 декабрь эл аралык майыптоого балдарды, адамдарды коргоо күнү. Ошол күндү биз эми майрам деп айта албайбыз. Ошончо да жылына иш-чара өткөзүп келебиз. Бардык балдарга мен ден соолук каалайт элем, ата-энелерине сабыр каалайт элем. Балдарды өнүктүрүп, өстүрүп, ошол аралашып туруш керек экен. Эч ким оорубасын, бардык балдарга ден соолук. Эртеңки күнгө 3 декабрга биздин фондго, Жаркын келечек фондуна салым кошкон биздин мээримдүү инсандарыбызга чоң ыраазычылык айтам. Жалпы фонддун атынан, ата-энелердин атынан балдарыбызга. Эртеңки 3 декабрь майыптоого бар балдардын күнүнө карата биздин фестивалыбыз жакшы өтүшүн каалайм. Гүлзүн эжебизге чоң рахмат. Бизди өстүргөн ата-энелерибизге рахмат айтам. Ыраазычылыгымды билдирем. Эртеңки биздин уюштуруп жаткан иш-чарабыз жакшы өтсө экен деп каалаймын. Баарыңыздарга салам. Ооба. Жакшы тилектер айтылды. Булардын баардыгы кабыл болсун дейли. Бизге таңында келип маек бергенде конокторубузду дагы бир жолу тааныштырып өтөлү. Талас Жаркын келечек Талас коомдук фондунун жетекчиси Субанбекова Гүлзин эже жана мүчөсү Мадина Руслан кызы жана мүчөсү Айсиле айым болду. Терең ыраазычылык билдирүү менен биз сапарыбызды алдын эмесинен улантабыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Алдыда жагымдуу